Кутмандуу күн мекендештер. Бүгүн Россия аймагында дагы бир кардарыбыз, дагы бир мекендешибиз турак жайлуу болду. Сделкасы өттү. Жатарыбыз тууралуу айтсам, Кыргызстандын жараны официальный жумушу бар болгон үчүн кайрылды. Сазоемшиги дагы бар. Эгерде сазоемшикти кимде ким түшүнбөсө, эгерде бир кишинин доходу жок боло турган болсо, же болбосо суммасы аз чыгып кала турган болсо, сазоемшик кошуп туруп дагы турак жай алсаңыздар болот. Кыргызстандын жараны үчүн өзүнүн гана документтери керектелет. Өзүңүз кайсы документтериңиз болсо, ошол жана дагы официальный жумушуңуз жардам бере алат сизге ипотека алганга. Биздин агентство Россиянын аймагында иш алып барат. Москва шаарында, Екатеринбург жана дагы Новосибирск шаарларында кеңселерибиз бар. Толук маалыматты офистерге барып, жана дагы эгерде убактыңыздар жок болуп турак жай алам деп жүрсөңүздөр, YouTube'ка дагы кирип видеолорубузду көрсөңүздөр болот. Ал эми бүгүнкү сделка жөнүндө айтсам, Кыргызстандын жараны эжекебиз Подольск шаарынан 2 бөлмөлүү турак жайга ээ болду. Азыр документтеринин баарына кол коюлуп, Росреестрге кетти. Регистрация өткөндөн кийин алдыңкы күндөрдө ачкыч алуусунда дагы барып, видео обзор кылып сиздерге көргөзөбүз. Сазоемшиги бар, сазоемшиги дагы катышып берди. Сделкабыз жөнүндө айтсам, жаңы жылга чейин чыгышыбыз керек, но жаңы жылга бир жума калганда өзгөрүүлөр болуп, токтоп калган болчу. Токтотулган жумушубузду албетте токтотуп койбойбуз. Колдон келишинче кайрадан улантууга аракет кылабыз. Ушинтип сделкага чыктык. Эжекебизди куттуктайбыз. Жана дагы кимде ким турак жай аламын, кайсыны эмнеден баштаймын, каяка барам десеңиздер, сөзсүз консультацияга келип, консультация алып, эгерде толук түшүнө алсаңыздар, баштасаңыздар болот. Эжекебиздин дагы ой пикири бар. Компаниянын атынан дагы эжекебизди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Эмне себептен алганын, турак жай Россияда эмне үчүн керек? Бирөөгө акчаны ай сайын төлөгөнчө эмне үчүн өзүңө төлөгөнгө болбойт? Мисалы үчүн официальный жумуш болсо, азыр регистрация маселеси дагы өтө курч. Башка бирөөгө регистрацияга койдурасың, эгерде базадан чыкпай калса, бул дагы чоң көйгөй жаратат. Эжекебиздин дагы өз оозунан угуп кетели. Айтып кете бериңиз эже. Рахмат. Силерге дагы кукундан турат. Рахмат, ошол сиздердин биринчи алдын ала рахмат айтып өтөйүн. Мен дагы өзү негизинен мен баарынан кичинеден айтып бере тургансым, бирөөгө кайрылгам, бир адам риэлторго. Бирок силерди мен YouTube'дан көрүп, ушундай комментарийлер, жакшы комментарийлерди угуп, кайрадан силерге кайрылгам. Сиздер тандаган ушул компанияны. Кайрылган октябрь айында кайрылганмын. Декабрь айында кичине банктын немеси менен токтоп калдык. Ушул январдан мына бүгүн Кудай кааласа 2 комнаталуу үйдү алып отурабыз. Ушулар сиздердин жардамыңыздар менен сазоемшик менен болдук. Официальный иштейбиз. Баардыгы ойдогудай болду, жакшы өттү, жеңил өттү. Кыздар дагы аябай жакшы кызматты кылышат экен, чуркашып. Биз көргөндөн дагы башкача, көзгө көрбөгөн, айтылбаган жерде дагы көбүрөөк кызмат кылышат экен. Көрүп, ыраазы болуп, кубанып отурам, рахматымды айтып баардыгын. Ушул сиздерге дагы каалаймын, баарыңыздар үйлүү болом десеңиздер, ушул компанияга кайрылыңыздар. Жакшы кызматтарды кылышат экен, чын жүрөгүнөн аябай кызматты кылышат экен, алып беришет экен. Мен дайым кичине убагында болгон мындай немелерчи, анан бирок баардыгы сөзсүз болуп аткарат экен. Кудайдын немеси менен булар ийгиликке себепкер болуп аткарып беришти. Мен өз колум менен алдым. Кудай кааласа тез эле болду, жеңил болду. Рахмат. Анан баарыңыздарга да сунуш кылам. Азыркы убакта квартира маселеси аябай оор, регистрация маселеси аябай оор. Бул жерде бирөөнүн чөнтөгүнө төлөөчү өзүнүн чөнтөгүнө түшкө калат. Жеңилдетүү жолдору бар экен. Алсаңыздар, билет тикесиздер, регистрация койсоңуздар дагы жакшы болот. Самый главный убагында төлөп турсаңыздар, тез эле кутулганга мүмкүнчүлүктөр бар экен. Баарыңыздарды үйлүү болууга чакырам. Компанияга чоң рахмат. Элдин кызматында жүрө бериңиздер. Ушинтип арыбай, карыбай, чарчабай элдин батасын алып, көгөрүп, ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, бала чакаңыздар менен тынч болуңуздар. Элиңиздерге кызмат кылып жүрө бериңиздер. Самара, сага да рахмат атайын. Чоң рахмат. Ушинтип
компанияны жетектеп, элдин кызматын кылып, элдин батасын алып, канча элге элдин ыраазычылыгында калып кызмат кылып атасыңар, рахмат. Ушундай ден соолукта болуп, бала чакаң менен ушундай компанияң менен дайыма күлүп жайнап, жакшы күндөрдүн ээси болуп жүрө бер. Эч качан карыбай элдерге кызмат кылып жүрө бер. Ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Кошумчалагым келип атат да, азыр заман өзгөрүп атат. Россияда саат сайын закон өзгөрөт дегендейчи, канчалык мүмкүн болушунча эртелеткенибиз жакшы экен да. Анан иштеп эле турсак, Кудай буйруса, Кудай колдоп турса, төлөп койгонго мүмкүнчүлүктөр зор экен, көп экен десек да болот. Дайыма тезирээк баягы ойчул ойлонгуча, тоо ашыктырбек тез ойлонуп, тез келгениңиздерге мен ушундай сунуш кылам сиздерге, компанияга. Кыргызстандын жараны үчүн официальный жумушу болсо 3 айдан кийин кайрылса болот. Официальный түрдө иштесе договордогу көргөзүлгөн айлык маанилүү эмес. Сөзсүз биздин кеңселерге келип консультация алыңыздар, сиздерди күтөбүз. Эжекебизди дагы бир жолу компаниянын атынан дагы куттуктайбыз. Биздин компания үчүн бул дагы болсо жетишкендик, себеби дагы бир мекендешибизди турак жайлуу кылдык.